Пригородный мал базарда мол тай 150 миң деп, азыр 110 миңге сода болуп жатат. Элдин баары топтоп. 1 жаштагы тай, боюн бииктиги 1,50 чыгат. 1 жаштагы тай экен. Элдин баарын кызыктырган ушул тай болуп жатат. 110 чыкты. Мына. Мол 40 жылкы азыр 140 миң сомго сатылды. Байкебиз алды, пайда берсеңер сатат экен. Бұл жақта ақшаларын ары есептеп берсуда. 140 миңге мо байке алды. Жашы 2 асы екен. Бойы 1,60 biraz жоғары болуш керек. Азыр уже пайда беріп жатышат. Бұл 2 клиент қардар болды да. Номеріңізді айтып қойыңызын. 0777 69 50 10. Дирек чүдек қойсыз бе бір емесін көріп қойлы. Курстығын. Жануарына. Өзүздүн 40 жылкыга жетпейт. 140 миңге алды. Сенасы уже белгилүү. Ким пайда берсе сатат. Бул жакта уже пайда берип жатышат. Мына. Базар бүтүп атканда могу кунаны жана тартып өткөм 65 миң деген 58 миң сомго сатты байкебиз. Кунанын бою 1,45 плюс 1,50гө жетеби жетпейби точно билбедим. Өзүбүздүн 40 жылкы. Азыр сатылып. Сатпайбыз да. Бирок тайын жана десеңиз тартып коюн. Эртең менен могул жерде дагы абал 103кө бир тай сода кылып жатат. Азыр тайды көрсөтөм, бул жакта турат. Могул кызыл ноктар жанынан барып көрсөтүп коюн. Бир жаштык тай 103кө сода болот. Могул тай экен, боюн бииктиги 1,51 экен. Дирек жетелеп коюнчу мындай. Ал сода болуп аткан тайды көрсөтүп коюн жатам да. Бир жаштагы тай 103 миң сомго сода болуп жатат. Негизи мыкты тай. Базардагы сода болуп аткан тайлардан. Азыр Моунада Торгашка бир тай сатылды. Бою 1,40тан бир аз өтөт. 103 миң сомго сатылды. Торгашка түштү экен. Базар ортолоп калганда Моулат биринчи кол 120 миңге сатылып, андан кийин экинчи кол 127 миңге алыптыр. Азыр чукурда турат, бою где-то 1,55 турат. Эртең менен Моутайды 150 миңби, 160 миң деп сурап турган. Азыр базар бүтүп атканда сатылды 121 миң сомго. Жашы 1 жаш деген жана тишин көрсөткөм тартып өткөндө. Бисмилlah. Достум, ары бери чүдө бер. Ассаламу алейкум, жылкы көрмандары, урматтуу биздин катталуучулар, мекендештер. Бүгүн 22 июнь, Чүй обласы, Бишкек шаары, Пригородный мал базары. Бул жакта азыр жылкыларды бир видеодо болот. Азыр биринчи эле азыр аттар түшүптүр, бир 4-5 ат. Ошолордун маалыматын жеткирип, анан тайларды сиздерге көрсөтөм. Бул жакта тайлар да бар. Видеого класс басып Шеп, мол көк сарын жашы канча дедиңиз? 4 асы. 4 асы, я? Мына көрүп жаткандардай, сары 5 кашка экен, а? 4 асы. Улагы жакшыбы? Гарантия улагы. Бунун улакта видеолордо бар деп аттыңыз эле, а? Если клиенттер чалса, таштап бересиз да WhatsApp-ына, а? 4 асы 7 жаш. Бою канча барат? 1,55. 1,55, а? 1,58 менен 1,55 гарантия да. Негизи 1,58 дейт, 1,55ке гарантия экен. Чапчы бир өнөрүн көрүп калды жаныбардын. Чүдө? Арып чүдө? Баасын канча дедиңиз? 280. 280 миң сом тураптыр. 280 миң бул канча доллар болуп калат? 4 миң долларга барып калат, а? 4 миң долларга барып калса керек. 40 жылкы? 40 жылка? Аргынбы? Эсигатадан чыккан дейт. Негизи мына көрдүңүздөр. Так, 280 миң сом, 40 сомго 4 миң долларга барып калса керек. Курс азыр 86-70 кече көргөм. Ошого эсептей бересиздер. Номерди айтыңыз. 0777 0777 133 канча дейсиз? 133 0 133 000 экен, а? Мына. Адреси Степной, а? Адреси Объездныйдын боюнда Степной деген айылда. Мына, байкап көрүңүздөр. Бунун бурулганы страшный бурулат го. Болду. Эми мына карат. Жигит, каратты ары бери чүдеп коюң. Камчың берчи мына. Ооба. Могул атты дагы жигитке бер. Эмне өнөрү бар, эмне жөндөмү бар экен бир көрүп коюңуздар.
Мына пока азыр элдерде аз. Бул жер ачык болгонго даана так көрүнсүн ар бир ат. Мына басыгы да бар экен, чум кара түстөгү ат, артыңкы бир утак экен. Повороттору дагы жакшы ат экен. Bunun жашы канча эле? 5 жаш экасы, я? Мына. Бою канча барып калат? 150-нин үстү. Баасычы? Баасы 150 миң сом. Мына көрүңүздөр, баасы 150 миң сом. Негизи бул эки аттын хазайыны могул байке болот. Бул байкеден да сурайм, онда да бир жакшы ат мүнүп тур. Шеп, мынанын жашы канча эле? Экасы. Экасы онда 5 жаш экен. Бою канча барат? Бою 1.70-ке жакын экен. Баасын канча дедиңиз? $10.000, акш доллар менен $10.000 сурап чат. Кара ат менен бунун хазайыны бир мына кара ат менен бунун номерин айтып коюн. Номерди айтып коюңузгу? 0704 46 35 39. Кара ат жакса, ушул байке чала берсе уже. Байкенин баласы болот негизи. Эки аттын ээси ушул. Бул жакта дагы бир арзаныраак аттар турат окшойт. Бунун дагы маалыматын жеткирейин. Алмана бул тору күлүк канча? Полкровныйбы? Полкровный жылкы. Жашы канча бунун? 3 жаш. Бышты 3 жаш. Бою канча барып калат? Болжол менен 1.55 айланасы. Минип турганыңыздын жашы канча? Бул деле 3 жаш. Экөө тең бышты 3 жаштыктар. Экөө тең бою бирдей. Бааларычы? Bunun baası 150, bunun baası 100. Polkrovny torunun baası 150. Bul kança dediniz? 100 surap atam. Minip turganın bıştı 100. 100 ming som, 150 ming som. Bıştı 3 yaşlıklar. Nomer kanday ele o? 0702 87 56 56. Na polkrovny kazan pazanga çalgan emes mi? Baka. Yemi öz үйрөнөт. Ha, öz yemi үйрөнөт da. Аябай күлүк аябай азыр тетиги жакта дагы көк тай турат, аны да көрсөтүп берейин. Залкар бери жетелечи. Бер бул жак ачыкка жетелесең. Көрүүчүлөргө даана көрүнсүн, бул 110 миңге сатылган. Базары башталган деле. Бул видеонун башында болуш керек. Азыр сиздерге тиштерин көрсөтүп коелу. Ya bunu sen aldın mı? Neyse baş 110'a satıldı ele. Adan sen payda verip aldın mı? Kança kaldın? Sır oldu. Bul dosta alıp dur, bul уже 3-чү oldu. Если жаққан болса, азыр просто жигиттин номерине калтырып өтөйүн. Өзү эртең 110'a сатылган, адан кийин бул да пайда берип алдым дейт. Бунун жашы 1 жаш деп аткан, тишин ачып коюң. Жакшы эле көрүн. Мына. Бол көрүндү. Негизи мына буттарын жакшылап көрсөтүп коюн. Мына. Бою 1.50 деп аткан биринчи хазайыны. Пародасын сурадыңбы? Местный де, да? Сен пока номериңи эле айтып коер. 702 0702 123 800, а? Доставка кылып бересиң, а? Чалып калса. Кыргызстан боюнча доставка кылып берет. Бул дос 110'ун үстүнө пайда берип алдым дейт. Эми азыр сыр эле болсун дейт. Калганын сүйлөшө бересиздер. Канча дедиңиз? 65 миң. 65. Кунан тайбы? Кунан 65 миң сом. Бул жакса могул алман абалга чала бересиздер. Өкөнүн номери 1. Бою 1.50ге жетпей калат. 1.45 айланасы болсо керек. Астыбызда монда да бир чабдар болгон, акжал сода болуп жатат. Кай экен? Сурап коюн. Бересиңби деп коюп, мен деле Канча сода кылдыңыздар? 62 миң. 62 миң, 1 жашты, да? 62 миң сомго сода болуп жатат. Тайдын ориентировочный бою 1.35 плюс. Эми кээде жакын барганда ар бир тай чоң көрүнүп калышы мүмкүн. Андыктан сиздерге ар бирин ориентировочный бой айтып коесам болбойт. Так, монда бир кара чарба тай турат. Ава эркекпи? Эркек. Баасын канча дедиңиз? 65 миң сом турады. Бою канча? 58ге бербедиңизби? 1 жаш. 58ге бербептир. Ава бою канча? 1.40ка барабы? 1.40 барат, а?
1.40'a tegiregi deymi, to'shna bilmayman. 65 dedi, 58 ga beribdir. Ava nomerni aytib qo'yasizmi? 0706 555 193. Мына алыстан көрсөтүп жатам, байкап туруңуздар. Так, бул жакта да азыр элитный жылкылар турат окшойт, жакшы тайлар. Так, моуна да негизи тору кашка жакшы бир өспүрүм турат. Бунун маалыматын жеткирейин. Шеп, жашы канча бунун? Жашы 10 айлыктай. Негизи жыл эсеби 1ге чыгат. 10 айлыктай мына. Бою канчага барат? Бою 1.40-тан өйдө экен. Тору кашка түстөгү. Местный жылкы, кыргыз жылкы. Мына, местный жылкы. Жанар. Мына. Алай дейт кличкасын көрүңүздөр. Баасын канча дедиңиз? Баасы 110 миң сом турат. Бою жакшы экен да. Если так, сиздерге кызык болсо, номерди айтып бериңиз. 0508 0508 менен. Мына. Алыстан да көрсөтүп жатам. Ай, жакшыдай экен. Утол таза экен да. Так, моуна да бир чарбатай окшойт. Ушундагы номерин айтып коеюн. 3 деген тамгасы барбы же зыбы? Кыскасына капталына бир таброс бар экен. Баасы канча экен баасы? 65 миң. 65. Бою канчага барат? 1.40 барат а? 1.40 барат. 1 жылдык тайларда 2023-дөгү. Кеч туулган, жаш болгон. Кеч туулган экен да. 65 дедиңиз, 65. Номериңиз кандай? Номер 0703 73 19 69. Мына. Бою 1.40 барат, 1 жылдык тай. Так, моунадагы сары кашка болгон турат. Чабдар десек деле болот. Негизи мына свети золотиси болуп кеткен. Жигит, жашы канча? тай. 1 жылдык тай, а? 1 жылдык тай мына. Тишин буз элек 1 жылдык тай. Баасын канча дедиңиз? 110, а? Бою 1.50 барабы? 1.50дөн өйдө да экен. Өзүңүздө эле кыргыз жылкыбы? Баасы 110 миң сом. Номери бар, айтып коюңуз. 501 менен 0501 56 97 97 87. Бою 1.50дөн бир аз жогору дейт байкебиз, бирок жашы 1 жылдыкта экен да. Азыр мына сары жаңы нокто салынып калды, ушун көрсөтөйүн деп жакшы ниет кылып атмын эле. Так, мына тору тай экен. Чеп, жашы канча экен? 1 жаш. Кыргыз жылкы да? Бою канча барат? 1.40-тын айланасы, может адан жогору болуп калышы мүмкүн. 1 жаш. Баасычы? 80. Мына ушуңуз өтчүдөй да, номериңиз барбы? Киргизип коюн. 0706 1586 97, а? 96 экен, аяк номери 96. Баасы 80 миң сом. Мына, байкап көрүңүздөр. Так, моунадагы гүл сары бар экен. Ушундай гүл сары тай издегендер болсо, аны бул да теб атат го. Так. Мына гүл сары тай издегендер болсо, алыстан ачык даана көрүнсүн. Жашы канча бунун? 1 жаш, мойну узун келишкен тай экен. Бул өзүбүздөгү эле кыргыз жылкылардан, Бет аттаныз. Өзүбүздөгү кыргыз жылкы 1 жаштык тай. Карматыбыз, мен капталдан толук көрсөтөйүн. Бою канчага барат? 1.50гө жакын экен. 1 жаш. Баасычы баасы? 150 миң, бирок сем бар. Баасы 150 миң дейт, долларга 1850-1900 доллар болот. Так, номерди айтыңыз. 704 0704 24 24 57. 57. Куба деп чала бересиз. Куба деген байкебиз экен. Мына. Көрүңүздөр. Жакшытай экен. Арт жагынан ары көрсөтүп коюнчу. Соорусун. Арт жагынан байкап көрүңүздөр.
Азыр кийин дагы бир жакшы тай бар экен, ошону көрсөтөйүн. Так, моуну дагы көк түстөгү, темир көк түстөгү тай турат. Колуңузду ар жак бетине алыңыз, мына башын көрсөтүп коюм. Башы кошкор тумшук болуп турат экен, мына урок баштап коет. Жашы канча бунун шеп? 1 жаш. Жашы 1 жашында буттары. Бою канчага барат? 1.45. Бою 1.45. Мына алыстан да көрсөтүп коюн. Кочкор тумшук тай дегендер болсо. Баасын айтыңыз. 140'ta отон. 2 жума oldu gelgenine. Россиядан келди да? Россиядан geldi. Россиядан келиптир, кочкор тумшук. Баасы 140. Номерди айтып бериңиз. 704. 0704 24. 24 57 57. 57 57. Мына Аркасын көргөзүп. болду. Артында көрсөтүп коюн. Кочкор тумшук, бою 1.45. Мына. Россиядан келген тай. 2 жума болуптур келгенде. Тай жакса, байкебизге байланышасыздар. Негизи мына башы кочкор баш болуп каткенде. Так, бүгүн жакшы тайлар көбүрөөк кириптир. Онда дагы бир жакшы тай турат. Бунун жашы канча эле? 1 жаш, а? Бүгүн 1 жаштардын бойлору аябай жакшы кириптир. Мынанын бою канча көрөт азыр? 1.51, а? 1.51 дейт, 1 жаштык тай. Кайсы жактын тайы? Ростов. Ростовдун тайын издегендер болсо, мына бою 1.51, мойнунда ушундай. Баасын канча дедиңиз? 150. Баасы 150 миң сом. Номерди айтып бериңиз. 773. 0773 17 34 71. 17 34 71, а? Ары арчаңда айланып көрсөтөйүн, негизи шашпай. Себеби чет жактан кээде алгандар болот экен, кээде мага чалып калат профилдүү номергечи. Или ушуну көрүп кой же болсо номерин таап бер дейт. Менде болсо же болсо кандай тай экен чалсаңыздар деле көзүңүзгө кандай көрсөм ошондой эле айтып бериптим. Мына өзүңүздөр дагы жакшылап көрүңүздөр. Кыргызстандын Жети областынан көргөндөр бар. Алып калсаңыздар мына. Буттарын азыр ас жагын көрсөтүп коюнчу, так. Тишин бир ачып коюңуз, тишин. Мына. Таза 1 жаштык тай. Чоң тайлардын кээде унан деп ишенбей калышат да, ошон үчүн тиштерин аштырганга аракет кылам. Отдельно жалгыз видео тартып киргизгенде дагы тиштерин эми будан кийин обязательно аштырам буюрса. 50гө бересиз, а? Мына. Чарбатай 50 миң сомго берем дейт Совет байкебиз. Мына. Жашы 1 жылдык тай да, 1 жылдык тай. Бою канчага барып калат? Бою 1.37 бар го дейм, менче. 1.30 чамалайт да. 1.40га чамалайт. 50 миң сомго берет байкебиз. Төштөрүн. Төштөр бөлөк экен, а? Төштөрүн тарт. Мына, төштөрүн тартты. Мына төштөрүн көрүңүздөр, буттары, баасы 50 миң сомго берет экен. Номерди айтыңызгы? 755. 0755 777. 777 804. 804. Мына арчанын дагы көрсөтүп коюн, 50 миң сомго тай издегендер болсо. Мына алыстан көрсөткөндө моундогон тай. Байкап туруңуздар. Базардын тетиги башынан бул жак башына чейин тартып келдим. Азыр акырында 1-2 чарба тайлар турат. Могул көк тайды го жана тартканмын. Азыр кара тай калыптыр. Тайбы кунанбы билейин. Бул кунанбы тайбы? Кунан 2 жаш. Үйрөтүлгөн, а? Үйрөтүлгөн. Просто эти жука экен. Бою канчага барат? 1.55 плюс. 1.55 плюс. Алыстан да көрсөтүп жатам. Эти арык экен. Баасын канча дедиңиз? 140 миң. Баасы 140 миң. Кеми болот экен. 140 миң кеми бар. Так, номерди айтыңыз. 0500 65 69 65, а? Бул байкебиздин номери негизи жаңылмаштай да, 65 69 65. 0500 менен. Унан 2 жаш. Көрүңүздөр.
Анан кээде мен номерими комментариядан сурап калдасыздар. Мен бунусун азыр экранга жазып өтөм. Ар бир жылкыны болушунча айлантып көрсөткөнгө аракет кылып жатам сиздер үчүн. Сиздер лайк басып эле турсаңыздар, анан каналга катталып лайк эле басып турсаңыздар болот сиздерден. Анан комментарийга жазыңыздар. Эртең кандай жылкыны көп тартып берейин. Ким эмне издеди? Ургачы, байтал издесеңиздер, байталбы, бээби же кулундубеби, кандай керек болсо айтсаңыздар, мен ар бириңиздердин комментарийиңиздерди окуп, кызматты кылганга жараша таканса жакшы кылып берем. Мына көрдүңүздөр, жылкы негизи бүгүн азыраак болду. Эртең буйрса калганын дагы тартып көрсөтөм иншалла. Пригородный мал базардын сыртынан көрөм дегендер болсо, бул жагы жылка кире бериши. Бул ортосунда койлор, жок, койлор эң четинде, ортосунда уй базар. Сыртынан моундай көрүнүштө, ушул жолдун четине машиналар келип токтойт. Сыртынан көргөндө ушундай базар.